Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биз биргеликте 23 февраль майрамга карата Ош шаарында жайгашкан аскер комиссариатынын мыкты инсаны менен бүгүн биз жаштарды жокерге чакырган аракет жасап жатабыз. Жазгы аскерге чакыруучу жумушубузду биз баштаганбыз. Жана баштоонун алдында турабыз. Ошондуктан бул жерде ошол атайын сиздердин сунушуңуздар менен аскерге чакыруучу балдарды биз азыр ошол балдар менен иш алып барганга алдында турабыз. Ана досторунга мындай кылайлы, биргеликте сиз менен ошол Ош шаарында жүрүп, жаш улан кыздарга учурашып, аларга сурап көрөлү, армияга барасыңбы деп, жокерге. Анда эмесе баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Сиз кайсы жерден тургун болосуз? Алайданбы? Алайданбы? Сизге 19го чыгыпсыз, да? Повестка келди беле? Ооба, 2 жыл келген. Теңиз справка берген. Кече дагы келген. Сиз өзү окуудан кийин армияга барганды эсептеп жатасызбы, же соң барбайсызбы? Апам жибербейт. Үйдөгү жалгызбысызбы? Жок. 3-4 туугандар бар, Анда эмесе сиздин атыңыз ким дедиңиз? Орозбек, Ноурузбек. Ноурузбек, бул жакта бизде атайын камера тартып турат. Сиз айтыңызчы, биз телеканалдан келдик элем, эртеңки 23 февраль майрам күнүнө. Сиз убада берип кеттиңиз бирок түз эфирде. Армияга окууну бүткөндөн барам деп. Үйлөр жиберсе барам. Анда эмесе ошол бул жака карап айтып койсоңуз, сиз барасыз, апаңыздан сурап коюң, мен барам деп коңчу. Апаңыз баары жүрөйү анда. Онда биз армияга алып кетишибиз керек болот сизге. Коюңуздар эми. Кандай чей? Саламатчы. Ош шаардык аскер комиссариаты кенже лейтенант Азамат Беков. Саламатчы. Жардамчысы Элбек Исмаилов. Саламатсызбы? Жаш 18 жаштан 25 жашка чейинки ачууларды аскерге чакырып жүрөбүз. Сиздин учурда кайсы жерден болосуз? Өзгөндөн кайсы жерден болосуз? Мырзакелден. Жашыңыз канчада? 22. Жашыңыз 22. Аскерге баргансызбы же бара элексизби? Барган. Кайсы жерден баргансыз? Бишкекте. Бишкекте кайсы жерде служба кылгансыз? Бишкектин 702 аскер болду. 702 аскер бөлүмүндө. Азыр военный билетиңиз, паспортуңуз тасталган барбы сизде? Армияга барганда. Жаныңызда. Көрсөтүп коесузбу? Кака айтыңызчы, бул Нур акенин военный билети тасталган туура экенби? Албетте, бунун аскерлик билети тасталганы туура. Атайын камера тартып турат. Сиз мыкты инсан экенсиз, өзүңүздүн мекениңизге коргоону барып армияга служба кылып келген экенсиз. Ошо армияга кайсыл жылы барып келдиңиз, кайсыл жылы өтөп келдиңиз бул? 2016 жылы жазда кеткен. 2017 келдим да. Сиздин инилерим айтып кетет элем ушу армияга барып служба кылып, өзүнүн милдетин аткарып келсе, ата мекенди коргоп, бул ант берүү деген өмүрүндө бир жолу берет антты. Эң сонун нерсе бул ант берүү деген. Ошон үчүн кызмат кылып келсе жакшы болот. Азыр дедовщина деген жок болуп калган. Азыр уставдын негизинде баары эч кандай дедовщина жок, коркпой барып келсе болот. Сиздин жашыңыз канчада? 21. 21. Кайсы жерден болосуз? Кадамжай, Айдаркен. Кадамжайдын Айдаркен деген айылы. Шаарынан болсо, Азыр сиз армияга бардыңыз беле? жок, мен окууну бүтүп анан кийин кетем. Азыр окуйсузбу? Кайсы жерде окуйсуз? Ошку медколлежде. Медицинский колледжде окуйсуз, э? Качан бүтөсүз окууну? Эмки жылга бүтөм, майга армияга кетем. Сиздин студентский бөлүмүңүз барбы? Жаныңызда? Студентский билет берилген эмес бизге жок. Себеби? Себеп албай калганбыз. Эмне үчүн албай калдыңыз? Эчтеке жок. Всего лишь менде азыр калатынмы, всё. Азыр сиз билесизби, закон боюнча Сабакта конспект жазасыздарбы? Тетрадыңыз барбы? Тетрадым жок, мен азыр базардан кайттым. Сумкамдан бар жоом алып салдым. Эмне үчүн сиздин тетрадыңыз жок да, калатыңыз жаныңызда? Ким кылып кайттым? Калат алдыңызбы жаңыдан? Дагы алдым. Мына жерде мен бар жоом бар. Ишенбейсиздер, мен окуйм медколлежде. Бирок сиздер ошол окуганыңыздар менен студенттик көйлүктү сиздер талап кылышыңыздар керек. Анткени сиздер ушундай коомдук жайларда жүрөсүздөр. Коомдук жайларда жүргөнүңүздөргө байланыштуу жазгы күзгү мезгилде жакайын жаш уландарды аскерге барбай, эгерде сиз студент болуп ошол жердеги Кадамжайда Айдаркен жактагы аскер комиссариатынан сиздерге окугандыгыңыздар тууралуу күбөлүк таштатам. Жок, форма жиберилет. Ошонун негизинде сиз отсрочка аласыз. Окууңузду бүткүчөндүк сиз аскерге баруудан бошотуласыз убакыт. Ошондой 2 жолу тапшырдым буга чейин эле. Ооба. Жазда күздө тапшырасыз. Жазда күздө. Анан сиз
окууңузду бүткөндөн кийин аскерге барууга ниетиңиз барбы? Албетте. Ата мекенге кызматты кылып кетишке. Университетти бүткөндөн кийин армияга барууну каалайсызбы же жокпу? Окуунум бүтүп калган баягы. Эмнеге? Мен өзүм келечегим өзү азыр среднийде окуп атам. Анан аны бүткөндөн кийин службаны кылып ошол жерде военныйда госпиталда калам деген ниетим бар өзүмдүн. Ынтымак деген телеканал менен биргеликте бул жакта 23 февраль ошол биздин ата мекенди коргоо күнүнө карата момунтип жаштардан сурамжылоо жүргүзүп аттык эле. Армияга барасызбы же барбайсызбы депчи. Ошол телеканал бизди тартып турат. Ошо сиз кайрылып кетсеңиз болот. Сиз убада берип койдуңуз. Эртең армияга барбай койсоңуз Барам армияга. Окуунум бүтөбөйм мен да армияга барам. сиздин үйдөгүлөрүңүз көрүп тура салам жолдоп койсоңуз болот. Үйдөгүлөрүм жана туугандарыма салам айтам. Атыңыз ким дедиңиз? Асыл. Асыл бул жакта айтып кетти. Атайын дейт, мен өзүмдүн медицинский колледжди аяктаган соң дейт, мен армияга барам деди. Анда сөзүңүздү алып калайлы. Рахмат сизге чоң. Аман болуңуз. Өзү закон боюнча мындай да, ошный болбогон адамдарды алып барат. Мында кылайлы. Токсоңуз. Серьезно эле? Мен азыр эле барам, армиядан качпайм. Братан, эркекче эле мындай. Мен барам армияга. Просто дипломду алып алайын. Дипломду алып алып, анан бирот болот. Кандай да? Сиздин эч жерде ошный окубасаңыз, ошный окубайт экенсиз, сиз заочный окуйт экенсиз. Мындай бош жүргөн болбойт да. Бирок андан көрө аскерге барып, ата мекенди коргоп. Мен тартып атпайлы. Жа эркекче эле братан. Жок, мен барам, мамлекетти коргойбуз. Просто коргоп келесиз да жазда баштап. Анткени жок, мен дипломду группалаштарым жетти уже. Отсрочка жок да эч качан. Ошондуктан заочный окугандар жок, дипломду күтүп атам мен. Дипломду алгандан кийин. Жок, заочныйлар. Атайын биз ынтымак телеканалы менен биргеликте эртең 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата момундай рейдтер жүргүзүп жатабыз да. Жөнөркөй эле сурамжылоо. Мисалы үчүн сиз ОГП'де окуйм деп атасыз, заочный болупчу. Өзү закон боюнча ошондой экен, заочно окуган студенттер армияга барушу шарт экен. Азыркы учурда момундай чыныгы облава болуп, чыныгы жанагы аскерден кызматкерлер келген учургон болгондо сизди алып кетмек. Ошол жактан. Ошол жакка барууну сиз эңсейсизби өзү армияга? Барабыз. Эмнеге барбай атасыз ошону? Эми дипломду күтүп атабыз. Менин группалаштарым кеткен уже. Алар служба кылып атат азыр. Сиз Кудай буурса кайсы жылы аяктайсыз окууну? 2018. 2018. Ушул жылы аяктайсыз. Анда эмесе могу эфирге аркылуу, телевидение аркылуу өзүңүздүн ошол мен барамын деген сөзүңүздү угуп калчы. Армияга барамын мына. Кудайым буйрса барабыз. Мамлекетти коргойбуз.